Эл аралык китеп күнүнө карата Айтматовдун изди менен деген китеп жарманкеси өттү. Анда жалпы кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк китептер, аны менен катар Айтматовдун бардык чыгармалары көргөзмөгө коюлду. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана басмаканалардын жетекчилери келип, жаштарды китепке тартуу жана Айтматовдун чыгармаларын дүйнөгө таанытуу боюнча ойлорун айтты. Ошондой эле иш-чарада өнөр, искусство, изилдөөчүлүк жаатта буга чейин түрдүү сынактар өтүп, анын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Эл аралык китеп күнүнө карата залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата мындай саамалыктар башка аймактарда да өткөрүлөт. Акын жазуучулары, балдар жазуучулары, драматургтарды келип катышып отурат. Казак Республикасынан конокторубуз келип катышып атат. Өзбекстандан жана Кытай эл республикасынын өкүлдөрү катышып атат. Бул иш-чарабыздын алкагында бүгүн китеп выставка ярмаркасы. Бүгүн жылдагы бул иш-чара 13 жылдан бери өтүп келатат. Китеп майрам белгилеп келатабыз. Жылыга бир 10 палатка алып чыкты элек. Бүгүн 40 орун камдасак дагы басмаларыбыз батышпай, өтө катышуучулар өтө активдүү келишти бүгүн.